Урматтуу миллионерлер, сиздерге өтө чоң коммерческий участок таап койдум. Азыр сиздерге сатылып жаткан участканын толук видео презентациясын кылып беребиз. Бул жакка зорго чыктым, мен кантип түшөм билбейм, Кудай билет. Туугандар, Ош областында Мөнөк айылын билесиздер. Аэропорттон кирип келгенде Мөнөк айылы бар. Ошол айылдын берки башталыш тарабында экен. Азыр сиздерге локация, факация, кыскасы бардык маалыматты беребиз. Биз менен чогултуңуздар. Сатылып жаткан участканын баасы 250 000 доллар делип жатат. Уступкасы болот. Андан сырткары варианттары бар. Мисалы сиздердин шаарда үйүңүздөр, участкаңыз эмне болсун, кыймылсыз мүлк. Жарым акчасына берсеңиздер болот. Жарымын накталай, калганын ушундай өзүңүздөрдүн кыймылсыз мүлктөрүңүзгө алмаштыруу жолдору бар. Мынанын өдөсүндө туугандар 1000 квадрат жери бар экен. Бул жакка сиздер чөптөрдү койсоңуздар болот экен. Астына болсо почти 100 бука бата турган месталары бар экен. Азыр видеонун аягына чейин көрсөңүздөр толук маалымат беребиз. Бул жакка келиңиз да, мен камераны алып келсеңиз, мен өдө тарапты көрсөтүп, кийин асты тараптарды көрсөтөбүз. Туугандар, караңыздар өдө тарабын. Ушул жакка сиздер чөп койсоңуздар болот экен. Биздин оң тарапта мөмө жемиштерди эгип койгон 100 түпкен. Бул жакта алмасы бар, бадам бар, кокон гиляс, слива, кыскасы бар жоктон эгип койгон. Биздин оң тарапта дагы бул жагында свободный жерлери дагы бар экен. Территориясы толугу менен ушундай решеткалар менен жабылыптыр. Өдө тараптан караганда ушундай көрүнүштү. Азыр жакыныраак барып, мына жагындагы обзор кылып берем. Айтып кетчү нерсе туугандар, караңыздар, мындай тешиктерди кылып койгон. Мисалы чөптөрдү таштай турган таштар эки жагынан экөө экен. Туугандар, мына бул алды тарабы болуп калды. Бул жерде 3 маале бар экен. Тажик маалеси бар экен, Анжан маале деген жер бар экен. Мына жакта жанагы Баткенде согушта үйлөрү күйүп кеткен адамдарга бул жакка дагы бирдеке аталыш менен дагы бир айыл салынып аткан да. 4 мисалы айылдын 4пү 3пү айылдын ортосунда экен да. Айыл мына жерден башталат. Караңыздар, 100 эле метр. Сиздер мисалы бул жакка башка бизнести дагы кылсаңыздар болот экен. Садик, мисалы бала бакча дагы кылып койсоңуздар болот экен. Караңыздар, мына жактарда ушул дарактарды сонун кылып эгип коюптур. Туугандар, көрүп атасыздар. Араба менен жана өдөдөн көрсөткөн жерден чөптөрдү таштап, малдарды уже байлап туруп бакса болот экен. Примерно 100 бука батат экен да бул жакачы. Эки тарапты бир көрсөтүп койсоңуз, сиздердин сол тарабыңыздарда ушундай темирлерди кылып, мындай өзүнүн баягы жиптерди байлай турган темирлерине чейин полный жасап коюптур да. Оң жакта деле курду ошондой. Эки тараптан кирип чыкса болот экен. Портер кеңири батат экен бунун ичине. Портер мисалы кеңири кирип чыгып жүрө берет экен. Ар жактан мынандай эшиктер кылып койгон. Эки ортосунда чоң эшик, эки тарабында дагы 2ден 4 эшиктери бар экен. Малдарды алып кирип, алып чыгып, байлап, мисалы мал багам деген адамдарга даяр экен да. Анан бул жакка жыгачтарды алып келип коюптур, караңыздар. Полду жыгач кылам деген экен да. Ошого жыгачтарды алып келип даярдап койгон, уже кургатып, мощный кылып койгон. Кыскасы, если сиздер мал багат элем десеңиздер, сразу баштасаңыздар болот экен да. Ошол бизнеске даяр экен. Андан сырткары сиздер бала бакча, мектеп, кыскасы бизнеске колдонсоңуздар болот экен бул участокто. Бул жакта азыр суу кампасын көрсөтөм. 30 тонналык суу кампасы бар экен, жана бул жагында үй бар экен. Ичин көрдүңүздөр, эми сырттарын көрсөтөлү. Туугандар, караңыздар, бул ушунун ылдый тарабы болуп калды. Бул жакта көрүп атасыздар, асты тараптарын бетондор менен куюп, камгыш менен бирок крышаларын жабып даярдап коюптур. Бисмиллахиррахманиррахим. Буттарга ардеке сайылып жаман болду. Так, караңыздар, бул жакта 2 комната экен да. Мисалы мал багам деген адамдарга шубак кылып туруп үй кылып алсаңыздар болот экен. Караңыз, 3 фаска келген. Туугандар, 3 фаска келген. Мисалы өндүрүш кылсаңыздар деле болот да бул жакта. 3 фасканы алып келип мына түшүрүп койгом дейт. Полный даяр готов экен. Территория полный жабылган. Анан эми сыртынан дагы көрсөтөбүз азыр. Караңыздар, суу кампа ушул жакта экен. Эми 100 малга жете турган кылып, ушинтип бетон кылып 30 тонналык суу экен да. Суу батат экен ушул кампага. Көрдүңүздөр. 3 айылдын ортосунда деп атпаймынбы? Караңыздар, бул жакта чөптөр бар экен. Сиздер мисал ферма ача турган болсоңуздар, мына жерден эле беде каалаган чөптөрүңүздөрдү ушул ээлеринен сурап
ооруп алып кирип кетсеңиздер болот экен. Анан бул жактан Кара Суу жакка жолго чыгып кетсе болот экен. Бул жактан эми шаарга, аэропорт жакка кетесиз. Бул жерде бир эле садик бар экен. Бардык ушул айылдын жашоочулары ушул жакка садикке алып барат экен да. Мисалы сиздер бул жакка кааласаңыздар садик ачып кой турган болсоңуздар, сиздерге бардыгы келет экен. Мына айыл ушул эле башында да, алыс жерде эмес. То есть 3 айылдын ортосунда өтө сонун локациясы экен.